Эркек бала тарбиялоодо энелерге кандай десем, мисалы энени ошол тарбиялоодо мындай болуп атат да, эненин эле ролу менен кошо ата ана ролуна мындай ким кандай көрөт, мисалы аял киши күйөөсүнө кандай мамиле кылса, мисалы эркек бала ошону көрөт. Мисалы биз көбүнчө мындай да, тарбиянын тил менен болуп атпайбы? Негизи пайгамбарыбыздын усулунда тарбиялоонун негизи эле дааваттын деп коелу, акыйкаттын жеткизүүнүн 80% бул амал, ал эми 20% сөз болчу да, сөз түрүндө. Анан биз тескерисинче азыркы коомдун бир ушундай кейипке келгенин бир себеби биз ушуну алмаштырып алдык да, пайыздык ченемине. Биз 80% сөзгө өттүк дагы, анан 80ден деле көп менимче 90% сөз, анан 10% амал болуп калды. Анан бала эч качан айтканыңды кылбайт да, бала кылганыңды кылат. Мисалы балага сен тамеки тартпа деген менен өзүң тамеки тартсаң, бала сенин кылганыңды кылат, сенин айтканыңды кылбайт. Буга баягы биздин кыргыздын деле макалы бар го, молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деген. Балким ошондон келип калгандыр. Адамдар ар дайым бирөөнүн айтканын эмес, кылганын кылат. Адам өзү айтканын өзү кылбаса, демек ал өзү амал кылбаса, демек ал акыйкат эмес да. Эгер акыйкат болгондо адам өзү да ошого амал кылат. Демек кайрадан эле ата энелер өздөрүн тарбияласын дейт экенбиз. Ооба, тарбия кылуу үчүн өзү тарбиялоо болуш керек. Өзүн өнүктүрүш керек. Аял киши өнүктүрүш керек. Мен айтпайм, аял киши окуш керек, кошо ага бирок эркек кишинин ошо салымы болуш керек. Баягыдай аял киши кечке көрөк аттан бошобосо, бизде мисалы көп өзүбүз айтып коелу, таксырлар деп коебуз, диндар адамдар аял кишини баарын үйүп койгон дагы, анан кийин өздөрү ушунун да тарбиясын да кыл, оокатты да кыл дейт да, үйдөгү баардыгын кыл дейт. Ага аял киши физически жетишпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн ага кол кабыш кылып жардам кылыш керек. Же ал сага мындай айтканча кызматчы болуп оокатыңды кылыш керек биротоло, же болбойт тарбия менен отуруш керек. Аны экөөнү тең айкалыштырышка мүмкүнчүлүк болуш үчүн бир аз жардам берсе, мисалы шарт түзбөш керек. Шарт түзсө ал окуйт, окуганга, өнүккөнгө, ошондо ал балага мээрин берет. Мээр көргөн бала анан кийин мыкты адам болот. Менимче биринчи баланы мисалы жапондордун бир тажрыйбасы чыгат. Жапондор 4-класска чейин ашыкча сабак жок экен, ошол жапон маданияты, жапон тили, жапон этикасы деген гана 3-4 сабакты гана окутат экен 4 жыл. Бизде ошондой эле болсо дейм да, анткени бизде эле 4-класска чейин оңор эмес көп нерсени үйүп алганбыз балага, бирок ошону деле жыргатпайт бала. Андан көрө ушу балага элементарный санаганды, окуганды окуп түшүнүүнү үйрөтсөк, ошол жетиштүү болмок. Андан ары бала өзүнүн баягы шыгы менен алып кетмек да. Анан бизде мисалы 1-класстын эле баласына 3 тил үйрөтөт экен, мен таң калып атпаймынбы? Эне тили кыргыз тили, анан орус тили, анан англис тили. Ал эне тилинде жакшы түшүнө элек баланы 3 тил менен кыйнап атпайбызбы бизчи? Ошого биз бир аз программаларды жеңилдештирип балага мээр бериш керек аслында. Аял киши мээр көбүрөөк берсе, мээр көргөн бала эрктүү болот, өзүнө ишенчек болот. Ишенген, мээр көрбөгөн адам мындай комплекстүү болот ичиндечи. Мисалы азыр коом эмне үчүн проблема көп болот, мисалы ажырашуу көп, башкасы көп, эмне дегенде мен ойлойм 90-жылдары баягы ата эне көрөк аттын айынан көчөгө чыгып кетип, бир аз балдар тарбиядан бир аз өксүп калды да. Анан ошондо балдар мерез болуп калды деп ойлойм да. Кыргыздын мерез деген сөзү 2 сөздөн турат да, мээри аз дегенчи. Мээр көрбөй калган, мээри аз көрүп калган бала да.